жаш бұл да көп нәрседе мемлекетке пайдасы тиген іштей тұрған балдардан. Бұға өчөшіп башқа бір әлгі жегіштерді қылып неметпегілі. Жегіштерді көріп атауызға қамалы 2 күнде үстінде түрчіліп кетіп атады. Бұнда ондай нәрсесі жоқ да. Башқа нәрсені қылайлы, бұнда ішті тоқтат ойлы тұрғанда. Шығарып беріңіздер. Бақтыбекке боштандық. Боштандық болсын. Боштандық болсын. Бақтыбек Қалмаматов Қырғыздың шыған жігіттерінің бірі. Қалмаматов Қырғызстан үшін күйген жігіт болған. Қалмаматов депутат болғанда Қырғызстанның өнігісі үшін әділетсіздік болу үшін сөйлеген сөздердің барыңыздар күе болғансыздар. Біз тыныштық митингіне келдік. Бирок бізді бір нәрсе абдан қыжалаттылады да. Ушул жерге келіп, өзіміздің ойымызды, пікірімізді айтайлы десек, ар түрді провокациялар жасалып атат, өзіңіздер көріп атасыздар. Мына жерде біздің аппараттарымызды алып кетіп атат, өзімізді нары бері түрткілеп атат. Бұл не дегендік? Бұл нәрсе біреле бұл Бақыт Қалмаматовтың башында болушы мүмкін емес. Бұл ертең башқа біреулердің, башқа бір жігіттердің башында да болып қалышы мүмкін. Ошон үчүн сиздерден туура түшүнүүңүздөрдү суранабыз. Биздин ниетибиз, только суранычыбыз, бийлик төбөлдөрүнөн Бакыт Калмаматовду бошотуп коюшун суранабыз. Биз ушул мына азыр интернет деген бар экен, Бакыт кармалганда көрүп турдук. Биринчи кармашты күбө катары алып барабыз дешти. Андан кейін айтышты, паспорты туура эмес экен дешти. Андан кейін дагы жана башка күнөөлөр болду. Эгерде Бакыттын ошондой күнөөсү болсо, мурун эле алып барып киргизип койса болмок. Эми ушул кичи ажыга кетип аткан мезгилде кармап, бизге да түшүнүктүү, бир жактан басым болуп атканы, бийлик төбөлдөрүнөн басым болуп атканы түшүнүктүү болуп атат. Биздин суранычыбыз Бакыт Калмаматовго боштондук. Боштондук. Элим, Кыргыз журтум, ошондой эле Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиев, Курманкул Зулушевдер, өкмөт бийлигин элдин ырасчылыгы менен силерди эл шайлады эле, өзүңөрдөн өзүңөр келип шайланган эмессиңер. Элдин үмүтүн, тилегин орундаткыла, аткаргыла. Бактыбек Калмаматовду эмне себептен камап койдуңуздар? Мунун эч кандай белгисиз күнөөлөр менен камап атасыңар. Ушул баланы эмнеге камадык? Кайсы жүйөлүү себептери бар? Жүйөлүү себептери жок. Эч нерседен эч нерсе бир ачык айтылган сөзү да жок. Күнөөсү да жок. Күнөөсүн мойнуна коюп, мынандай элди, журтту мынандай экиге бөлдүңөр, түндүк түштүк кылып ажыраттыңар. Ушунун негизинде камадык десеңер бир жөн эле. Бир өкмөттү кыргыз элин сазга батырып, ушундай мамлекеттик мүлктү жеп койгон үчүн камасаңар буга да макул элек. Эмнени жеди, эмнени ичти, кайсы Кыргызстанды кайсы сазга батырып койду. Муну да туура түшүнөлү, туура билели. Баалайлы кыргыз элим. Ушул канаты кайрылбасын ушул жаш баланын. Саясат деген ушундай саясат. Бирде ачык сүйлөйт, бирде туура сүйлөйт, биринде аябай ачуу тил менен сүйлөйт. Бардыгын ушунда туура баалайлы, туура көздөйлү. Эгерде ушул туура болбосо, туура Кыргызстанды экиге бөлдү, түндүк түштүк кылып ажыратты. Сенин ушул күнөөң дегиле. Муну да биз мойнубузга алалы. Эгерде Кыргызстанды сазга батырып, кыймылдагыс кылып койгон ченде адамдар деле жүрөт го. Кана ошолорду камаганыңар. Бунун ушул саясат үчүн кыргыз элим деп күйүп, өрттөнүп, жүрөгүнөн чыккан сөздөрүн силерге ачуу тийди. Ошо ачуу тийген сөзүн ушундай кылып туруп, Калмаматов Бактыбекке ушундай силер кордук көрсөтүп атасыңар. Эгерде бул ушу мыйзамсыз мыйзам болсун, мыйзамдуу болсун деп мыйзамды аябай сүйлөдүң эле. Садыр Жапаров, мен Алайдан келдим, баатыр энемин. Кыргызстандын баатыр энеси эмесмин. Союздун убагындагы Союз таркайын дегендеки баатыр энемин. Ушу баатыр энелердин, кыргыз элдин жаш келин кыздардын атынан сүйлөгүм келет. Эгерде ушуну мыйзамдуу кылып чечпесеңер,
Onda batıl enelerden yüreği oğru, yüreği kanayt. Batıl enelerden yüreği sızlatmakla, sırkıratmakla, batıl enelerde çırıldatmakla. Silerden uşunçalık suranıp getiren vakti ve kalmamadıktı, boşatıp koygula. Boşlandık, boşlandık, boşlandık. Boşlandık. Assalamu alaikum, Kırgız yurtum. Biz daha prezidentimizden soranıp ketebиz. Sadır Жапаров, Камчыбек Ташиевтерден мыйзамдуу карап бериңиздер. Биздин жаштарыбыз дагы өскүдөй болсун. Эртең бар жогуз эле сүйлөй албай, ушинтип бир бийликтин камагында отуруп калбайлы. Ким сүйлөсө калмай бергенде бул негизи туура эмес. Баягы тууган күйдүрүп сүйлөйт, душман сүйдүрүп сүйлөйт дейт. Жаныңыздарда азыр ушунчалык аракет кылып, ушунчалык жаңылайын деп жүргөн адамдар бар. Ар дайым Бактыбек Калмаматов бул алдын ала айтып жүргөн, убагында көптөгөн нерселерди ачык бетке айткан. Азыр андай айткан адамдар жок десе баары Бактыбек Калмаматовду бошотуп коюңуздарды суранам. Эгер күнөө кылса, ошол күнөөсүн тактап жакшылап айтып бериңиздер. Жөндөн жөн гана отурат азыр бийлик түрмөдө. Biz sizlerden soranıp ketebиз. Бактыбек Калмаматовду бошотуп бериңиздер. Бактыбек Калмаматовго боштондук. Boşlandık. Бактыбек Калмаматовго боштондук. Бактыбек Калмаматовго боштондук. Boşlandık. Боштондук. Boşlandık. Kırgız kalayet kalkım. Ушул биздин келечекке өсүп, жаштардын символу болгон Бактыбек Калмаматовду күнөөсү жок камап отурасыздар. Мен сиздерден суранам, Калмаматовду канатын кайрыбагыла. Өсүп келаткан бала, жаштардын баардыгына сабак болгон, жаштайынан депутат болуп, элге кызматы өтүп келаткан бала. Эч жерде акчасын жеген жок, жерин жеген жок, элин саткан жок, суусун саткан жок. Бул только сүйлөп, элдерге, жаштарга позитив берип, баардыгын эмгекке чакырып атат. Жаштарга берелик кызматты, биздин канатын, балаңыздын канатын кайрыбай чыгарып бериңиздер. Сиздерден суранам, биздин символубуз Бактыбек Калмаматов. Бактыбек Калмаматовго боштондук. Boşlandık. Kırgız elim, buna bugün tezlik mitingini uyuşturup geldik. Şu bizim balamızdı boştonlukka çıkarıp birimizdeni soralım. Hurmatlı Prezident Жапар Садыров, жана Камчыбек Ташиев, Зулуев, ошо биздин балабызды бошотуп берүүбүздү сиздерден суранабыз. Муну сен жаштыкка келип тезlik митингди жакшы өткөрүп, сиздерден суранабыз. Биздин суранышты кабыл алыңыздар. Биз да ошол аксакалдардын атынан ушу келип отурабыз. Ошо боштондукка чыгарып коюңуздар. Калмаматов Бактка боштондук. Boşlandık. 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 Bugünkü mitingin katılışçıları Бакыт Калмаматовдун камалысына биз макул эмеспиз. Анткени аны айтып атканда улут аралык, расалык аралык козутуу жүргүздүү деп беренени коюп атат кылмыш жаза кодексине. Биз бул беренеге макул эмеспиз да, коомчулук деле билет. Анын сүйлөгөн сөздөрүндө элди бөлүп жаруу, улут аралык козутуу деген белгилерин эч ким байкаган жок. Же байкадыңыздарбы? Жок. Андан сырткары террористтин үйүн тинтүү жүргүзүп, анын офисин барып тинтүү жүргүзүп, анын өзүнүн жеке менчик компьютерлеринен бери алып кетип калганы бул адамгерчиликсиз, бул мыйзамсыз кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деп түшүнсөк болот. Бир убакта биз дагы ушул Садыр Жапаров азыркы президентибизди колдоп чыкканбыз. Мыйзамсыз камалган, бейгүнөө отурат деп. Бир убакыт келет, Бакыт Калмаматов дагы куд ушул Садыр Жапаровго окшоп акталат. Мыйзамсыз камалган адамдар эч убакта камалып кетпейт, акталат. Себеби мыйзамсыз токулган айыптуу кортундулар,
токтомдор, соттун чечимдери убагы келгенде жокко чыгат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Садыр Жапаров бийликке келгенде бир күндө жок болуп кетти. Туурабы? Мен буга юрист катары, укук коргоочу катары айта алам. Себеби Бакыт Калматовдун аракетинде кылмыштын курамы, кылмыштын белгилери жок. Туурабы? Туура. Ошондуктан мына катышчылар сабыр кылыңыздар, эртеби кечпи бакталат. Себеби бул курлай доомат, жалган жалаң эч убакта узакка барбайт. Кыргызда жакшы сөз бар. Бирөөгө оор калсаң, пайыз каз, өзүң түшөсүң дейт. Курлай жалаң менен камагандар дагы өздөрү соттолот. Бир убакта Жээнбековдор дагы көп адамдарды ар кандай жалалар менен каматкан, чукуткан, кызматтан четтеткен, кылмыш ишин козготкон. Бүгүнкү күндө Жээнбековдор каякта отурат? Бул дагы жасалма токтомдорду токуткан соттор, прокурорлор, милициялар, генералдар, президенттер не болду? Жок бардыр, саясатта эм жок, эч жерде жок. Туурабы? Ошондуктан Кыргызстанда адилеттүүлүк орнош керек, мыйзамдуулук орнош керек. Ошондо биз алдыга жылабыз. Азыркыга окшогон соттор менен, азыркыга окшогон система менен биз бирөөлөрдү камай берсек, биз Кыргызстан алдыга жылбайбыз. Экономикабыз да өспөйт. Кыргызстанга инвестиция ham келбейт. Мына азыркы тургандар, ушул турган адамдар дагы бүгүнкү күндө азыркы мен аркамда турган элдер бүгүнкү күндө сотко ишенесиңерби? Күч органдарына ишенесиңерби? Бакыт Калматовдун камалышын туруу туура эмес. Көрдүңүздөрбү мына жетинин бири кызы дейт, эч ким ишенбейт буга. Ошондуктан эртеби кечпи өзүнүн акыйкат укуктук баасын алат. Бирок мына эл деген бар экен, туугандары, достору, тарапташтары баары чыгат экен. Ошондуктан Бакыт Калматовдун аракетине улуттук коопсуздук кызматы жөн эле жазуу түрүндө эле эскертүү бере турган иш эле бул. Эч кандай буга чара колдоно турган, буну жалгыз камап, биринчи СИЗОго апарып камагыдай бул оор кылмышкер эмес. Мамлекеттин миллиондогон жерлерди саткан эмес, же кыргыз газды саткан эмес, же үзөң угусту саткан эмес, же каркыраны саткан эмес. Туурабы? Туура. Эми бүгүнкү күндө адилетсиздикти орноткондор, паткалимдердин баардыгы бийликтин айланасында жүрүп алат экен да, туура сүйлөгөндөр мынтип көчөдө жүрө беришет экен да. Туурусун сүйлөп койсо, камай берсе, Кыргызстан биз алдыга жылбайбыз, биз аркага кетебиз. Ошондуктан азыркы бийлик башындагылар дагы туура түшүш керек. Бакыт Калматовдон башка дагы бейгүнөө отургандар бар. Молдакматов отурат, Күрөңов деген жигиттер отурат. Ошогон жигиттерди биз өстүрүп тарбиялашыбыз керек. Келечекте Кыргызстандын төбөсү көрүнгөн саясатчысы боло турган жигиттер. Биз аларды азыр жаштайынан сындырсак, Кыргызстандын бийлигине, парламентине кимдер келет? Мына көрүп турасыңар. Азыркы шайланган депутаттардын деңгээлдерин көрүп турасыңар. Азыркы коюлуп аткан саясатчыларды көрүп атабыз. Ошондуктан биз өсө турган жигиттерибизди тарбиялап өстүрүшүбүз керек. Ушуга окшош Калматовго окшогон жигиттерди колдоо көрсөтүшүбүз керек. Туура эмес болсо туура адамдарды көрсөтүшүбүз керек. Андан кийин болбогон шылтоолорду алып келип эле камап коюп, үнүн басып коюу деген бул туура эмес, бул убактылуу гана нерсе. Кыргыз эли чындыкты каалаган, чындыкты жактырган эл. Биз дайыма ошол чындыкты колдосок, ошол чындыктын жолу менен жүрсөк, ошондо гана өлкө өнүгөт, ошондо коом тазаланат,
ошондо элдердин каалаган үмүтү акталат. Biz мына ошондой гана жолго барышыбыз керек. Ошол себептен мына Бактыбек Калмаматовду ошондой чындыкты, адилеттүүлүктү айткан адамды камап коюу туура эмес. Biz ошондой таза адамдарды тетирисинче жогорку бийликке алып барып иштетип, анан ошолордон элдин үмүтүн актоону талап кылышыбыз керек. Боштондук, Калмаматовго боштондук. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, биздин жаштар чогулуп келген себебибиз баарыбыздын келечегибиз, баарыбыздын биримдигибиз, жаштардын келечеги, Кыргызстандын бүтүндүгү, мамлекетибиздин тынчтыгы, экономикасы көтөрүлүп, биздин жаштар мына 2000 жылкы өкүсү жылкылар бүт ушу жашоо турмуштун ушу Кыргызстанда бир туруктуу, мыйзамдуу бир жашоо болбогон себебинен мигрант болуп, туш-тушта жаштар таркап, кыйналып, тили чыгып, апа деп тили чыгып калган жаш наристе балдар тилүүлөй ата-энеси талаалап тектип кетип, тилүүлөй бирөөлөрдүн колунда жетим калып атат. Урматтуу мекендештер, биз бу жерге бир мыйзам бузуп, кандайдыр бирөөнүн максаты үчүн, бирөөнүн ушундай бирөөнүн бир сурамжоосу үчүн келген жокпуз. Биз акыйкат үчүн ал эле сынбайт деп өзүбүздүн оюбузду келечек үчүн күйүп, biz dagы ушу Бакыт Калмаматовду колдоп келдик. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Садыр Жапаров. Мен бул форманы кийип келген себебим, убагында сиз оор күндө түрмөдө жатканда Кыргызстандын келечеги үчүн, акыйкат үчүн биз да сизди колдоп, чындык үчүн ушу мамлекетибиз өлүксө экен, 30 жылдан бери Кыргызстандын чөнтөгүнө митек кут болуп, бир 100дөй атка минерлер тууган уруу менен биздин мамлекетибизди басып алган себебинен биз сизди түрмөдө жатканыңызда колдоп, Бакыт Калмаматов башында туруп, өзүнүн коопсуздугуна карабай, өзүнүн акасы Сооронбай Шарипович президент болуп турганда дагы акыйкатты айтып, ыйлап турду. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, биз сизден суранабыз. Мен сиздин колдоочу катары, мен сизден суранып кетерим. Жаштардын үмүтүн сындырбаңыз. Сөз эркиндиги үчүн Бакыт Калмаматовду мыйзамсыз жоолордун негизинде Бакыт Калмаматовду азыркы учурда СИЗОдо кармап турат. Сиз ал нерседен кабардарсызбы, кабардар эмессизби? Биз сизди колдоочу катары мен ушу жаштар менен чогуу келдим азыр. Сизден суранып кетерим, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, мен ушу Бакыт Калмаматовдун канча жыл, 10 жылдан ашык тааныганыма болду. Бул чындык кайсы тарапта болсо ачык айтып, элге жеткирип, чындык тарапта болуп келет. Мен ошол үчүн Бакыт Калмаматовду колдойм. Анан бир нерсени айта кетчү нерсе, биз азыр мамлекетибизде кээ бир ушу биздин Кыргызстаныбыздын талкаланышына, ушундай мамлекетте бир стабилдүү нерсе болбош үчүн үчүнчү күчтөр кандайдыр бир эл бузарлар чыгат, биз андай нерсеге жол бербейбиз. Биз Садыр Жапаровду карапайым эл, Кыргызстан мамлекетке, элибиз, жерибизге карапайым элдин үмүтүн актайт деп колдогонбуз, биз дагы да колдойбуз. Бирок биз Бакыт Калмаматовду чындык үчүн, акыйкат үчүн айткан сөздөр үчүн биз колдоп келдик. Биз дагы да колдойбуз. Биз мыйзамдын чегинде Бишкекке чейин барабыз, Кудайым буйруса. Биз мына 1-2 күндө Бишкекке чейин дагы барып кайрылуу кылабыз. Урматтуу Садыр Жапаров, мен ушу жаштар төрагасы болуп жүрөм. 10 жылдан ашык ушундай мен деле миграция тармагында иштеп жүрдүм. Ошол жакта диаспора кызматтарда кызмат көрсөтүп жүрдүм.
tentigen Kırgız, joğolgan Kırgız, adaşkan Kırgız, talada olgan Kırgız bardığına kızmat kılıp жүрдük. Nigat Tarman'ın görüp gelgen sözümüzdagi biz bilimli жаштар Kırgızстаныбызга birigip mamleketimizdin önü ösüşüne salmamızды koşabыз деп чет жерлерден келип атабыз. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожаевич, жаштардын үмүтүн сындырбаңыз. Сизден суранабыз. Акыйкат чечим менен Бакыт Калмаматовду баштандык. Бакыт Калмаматовго баштандык. Ак ийреп бирок сынбайт. Урматтуу кыргыз элим, biz bölünböylü jet olmaz birigip жерlerde biz тынчтыкты сактап жерlerden çıkabız деп ayırıp ataslar. Biz mыйзамдын чегинде өз оюңуздарды гана айтканыңыздарга biz Бакыт Калмаматовдун колдоочу катары сиздерге кайрылып кетем. Biz Кыргызстаныбызды элди жерди бөлүп ызычууга алып келбешибиз керек. Биздин Кыргызстаныбызда акырындык менен, стабилдүүлүк менен, мыйзам менен, акыйкат менен өмүрүп туура жолго түшүп баратабыз. Урматтуу мекендештер, Бакыт Калмаматовду колдоп келген эни акалар, укалар, баарыңыздарга рахмат. Бул жерде эч кандай чакыруу болгон жок. Тууган уруу, ака укасы бул жерде Кыргызда ушундай салт бар. Кимде кандай жамандык, жакшылык болсо, биринчи тууган уруу келет. Биз мыйзамдын чегинде тууган уруу, ака ука деп ушул жерге келип, ушул Алот аянтында кайрылганды туура көрдүк. Жерлерден акыйкат үчүн, чындык үчүн Бакыт Калмаматовду колдогон тарапташтар чыгып атат. Биз ал нерсени уюштуруп чогултпай атабыз. Бизге Кыргызстаныбыздын тынчтыгы керек. Урматтуу мекендештер, мен дагы бир жолу айтып келерим. 30 жылдан бери Кыргызстан СССРдан бөлүнгөндө элден жетим калган баладай болуп, Аскар Акаевдин чалакылыгы менен биздин тагдырыбыз ушул күнгө түшүп келип турат. Азыр биздин Кыргызстандын тагдыры оор акыбалда турат. Урматтуу мекендештер, biz bir muştumla birigip, bir жеңден кол, bir жакадан баш чыгарып, түндүгүбүздүн түрүнө birigip, мамлекеттик кызматкерлер болобу, чарба кызматкерлер болобу, карапайым эл болобу, biz мээнет кылып, мыйзамдын чегинде баарыбыз bir максатта ушу Кыргызстаныбыздын ушу өнүгүп өсүшүнө салымыбызды кошсок, мен ойлойм, мына жакынкы жылдарда биздин Кыргызстаныбыздагы өнүккөн мамлекеттердин катарына кирет деп ойлойм. Урматтуу жаштар, акыйкат үчүн, чындык үчүн эч качан биз сынбашыбыз керек. Биз мамлекет үчүн, мына биздин желбиреп турган байрагыбыз үчүн биз башыбызды сайышыбыз керек, урматтуу жаштар. Biz ошол үчүн мен Бакыт Калмаматовду колдоп келдим. Кудайым буйруса, чет-чете биздин жаштардын, чыган жаштардын группалары бар. Европада туш өнүккөн мамлекеттерде билимдүү бизнесмен жаштар бар. Биз сүйлөшүп турабыз. Жакынкы жылдарда биздин мамлекетке инвестиция бүт билимдүү акчасы бар, финансылуу жактан компромисс жаштар Кудайым буйруса Кыргызстанга келет. Ошол үчүн урматтуу президент Садыр Жапаров Нуркожаевич, биз сизден мыйзамдын чегинде суранып кетербиз. Жаштардын үмүтүн сындырбаңыз. Бакыт Калмаматовду акыйкат үчүн кой берип, ушунча Бакыт Калмаматовдун бир туугандарына, Бакыт Калмаматовдун тууган урууна, ака укасына Кыргызстан боюнча колдоп чыккан жерлерде азыр колдоп аткан жаштарга мекендештердин үмүтүн сындырбай, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожаевич, өзүңүз акыйкат чечим менен Бакыт Калмаматовду бошотуп беришиңизди дагы бир жолу суранабыз. Бакыт Калмаматовго бостондук, урматтуу мекендештер. Бостондук! Урматтуу мекендештер, бул жерде биз ушу мыйзамдын чегинде кылып кайрылуу кылдык. Азыр бул жерде Алот аянтында ушундай элибиз жакшы маанай менен ушу 2022-жылды жакшы бир тынччылыктын, молчулуктун, ушу биримдиктин, ынтымактын бир өнүгүүнүн жылы болсун деп жакшы маанай менен ушул жерде майрам тоозуп отурат. Биз бул жерде бул биздин кайрылуубуз соцсеттерге таркайт, бирок биз мамлекеттин бир бузулушуна, кандайдыр бир ушундай бир коопсуздук жолдорго жол бербейбиз.
biz dagы bir gana Sadır Japarovga, Kamчыбек Ташиевичке, Курманкул Зулушевга жана эле ошо акыйкат чындыкты айткан Бакыт Калмаматовго Кыргызстан керек эмес. Ушул жерде турган баарыбызга Кыргызстандын келечеги, бүтүндүгү керек туугандар. Ушул жерде тургандар баарыбыздын бала чакабыз, үйүбүздө жөрмөлөп жүргөн балдарыбыздан бар, урматтуу мекендештер. Ошол үчүн биз келечек үчүн баарыбыз биримдикте, мыйзамдын чегинде баарыбыз акыйкат үчүн күрөшөлү. Урматтуу мекендештер, бөлүнбөйлү. Бөлүнбө Кыргыз, бөлүнгөндү бөрү жейт дейт. Бизди туш тараптан өнүккөн мамлекеттер биздин өнүгүшүбүздү каалабай турат. Ошол үчүн биз мыйзамдын чегинде мыйзамга баш ийип, президентибиздин чындыкты издеген, акыйкат үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн күйгөн жогорку кеңештин депутаттарын жана мамлекеттик кызматкерлерди биз колдоп, şu memleket için, şu celbirep turan Kırgızstanımыздın tuğusu için barınız birgeyli, barınızlarga rahmat, barınızlarga şu canıcıldık 2022 yıl iyilikli, şunday berekeli, her birinizlerden, büyüklerimizlerden tınçlık, bolçuluk olsun men, tilekleşmin, barınız şu tündüğünüz celbirep turanın Ardayım tüyüne birigip bir kötöreli Bakıt Kalmamатовga boşlandık. Barınızlarga rahmandık. Boşlandık. Hurmatlı ağalar, eceler, sizlerge çok rahmat. Biz Kudayım buyursa Bakıt Kalmamатов kolda şunday grupası Bişkek'e barayız. Biz bu nizamın çekinde gayrılığı kılağız Kudayım buyursa. Men oylayım, hakikat çeçim bulup Kudayım buyursa. Биздин Кыргызстаныбызда мына жакынкы жылдан бери бизде ак ийет сынбайт деген бизде ушундай мыйзам орноду. Мен ойлойм, ак чечим ушундай Бакыт Калмаматовду ушундай бир акыйкат жөөсү жок жерден ушундай кармалганы акталат деп ойлойм мен, Кудайым буйруса. Сиздер эми мына күндө суук болуп атат. Бара берсеңиздер болот, биз дагы эме кылабыз. Баарыңыздарга рахмат. Кудайым буйруса сиздердин үмүтүңүздөр акталат. Бул жерде ушунча адамдын тууган уру бар. Жер-жерлерден ушундай мекендештер чыгып атат. Биз ушундай кыштын суук күнүндө баарыбызга жашоо тиричилик керек. Биз бир гана Бакыт Калмаматов үчүн жалпы Кыргызстанды дүрбөлөң кылбашыбыз керек, урматтуу мекендештер. Мыйзамдын чегинде кайрылуу кылып, Садыр Жапаров Нуркожоевичке азыр сот карап аткан болсо, прокуратуранын жетекчиси Курманкул Зулушевго кайрылабыз. Курманкул Зулушев ар дайым акыйкат чечим чыгарып келген. Убагында Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев күнөөсүз жерде Садыр Жапаров камалганда Курманкул Зулушев акыйкат чечим кылып, чечим чыгарып, өз арызын жазып, кызматтан кеткен. Мен ойлойм, дагы Курманкул Зулушев акыйкат чечим